Арыбыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде кайрадан улустар жана турмуш кезектеги көрсөтүүсү эфирге чыгып атат. Бүгүн биз салт болуп калгандай 2017-жылы өтүүчү президенттик шайлоонун тегерегинде талкууларды улантабыз. Бүгүн биз тагыраак айтканда бул жолку президенттик шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде жана президенттик шайлоо учурунда добуштар кайсы факторлордун негизинде оңго солго калчанышы мүмкүн? Ошолор жөнүндө бул жерде эксперттер жана мурдагы БШКнын төрагасы болуп, бул жерде тең орто пикирлерди ортого салып талкууга кирип отурабыз. Эмесе коноктор менен чекеден тааныштырып кетейин, талкууга кирише берсек болот. Азыр айтып кеткендей, бизге бүгүн коноктуу урматтуу Акылбек Сары мырза келип отурат, мурда БШКнын төрагасы. Кош келипсиз. Андан кийин бул жакта дагы эки эксперт бизге талкууга келип отурат. Оң жакта болсо Эмил Жоро, Америка университетинин профессору. Оң жагымда болсо мистер Эмир, Кент университетинин докторанты. Жана бүгүн азына конокко келип калды. Бизге Айнур Усупбек, Таза шайлоо коомунун төрайымы болот, жетекчиси. Кош келипсиз. Таза шайлоо эмес, жарандык платформа. Атуулук платформа. Азыр биз тема болсо бүгүн мындай болмокчу. 2017-жылы өтө турган президенттик шайлоонун өзгөчөлүктөрү жана шайлоодо добуштар кайсы факторлор аркылуу оңго же солго калчанышы мүмкүн да. Ошолор жөнүндө талкуулайлы деп отурабыз. Эмесе сөздү Акылбек мырза сиз баштап берсеңиз, бул жолку президенттик шайлоо мурдагы президенттик шайлоолордон юридикалык жактан эмнеси менен айырмаланганы турат? Бизге чечмелеп бересизби? Биринчиден эми баарыбызга белгилүү болуп баратат. Автоматташтырылган урналардын колдонушу, шайлоо тизмелеринин өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө бул шайлоодо элге маалымат катары элдин ишинин тартиптери өзгөрүлдү. Акыркы өзгөрүүлөр боюнча анан жыйынтыктардын чыгарышын боюнча өзгөрүүлөр бар. Негизги өзгөрүүлөр ушулар, калганы болсо эми баягы мурункудай эле шайлоо. Негизгиси мынакей азыр байкоочулардын дагы статусу өзгөрүлдү. Мурун жалпы бир байкоочу деген түшүнүк болсо, азыр бизде экиге бөлүп коюлду. Байкоочу анан коомдук байкоочу деп. Алардын укуктары, карым-укуктары да ошого жараша кыскартылды. Укук жагына келгенде. Башкасы менимче мурункула тартипте кетет, эч өзгөрүү жок. Өзгөчөлүк ушул болду. Талапкерлердин эмеси күрүм боюнча. Эми күрөө маселеси, негизги маселе акча маселеси туура айтат. Муну 100 миң эле азыр миллион сомго көтөрүлүптүр. Ошол. Айнур айым, сиз айтып калдыңыз, анда комментарий кошумчаңыз болсо айтып кетиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коллегалар, биринчиден ушул айта кетейин, бул негизги шайлоо процессине канча бир кадам жасалган, баягы ачык, мындай таза, айкын өткөн үчүн, мына Баке айтып кетти, бул баягы техника каражат, системалык процесс баары иретин чыкты деп айтса болот да. Ошол эле убакыттан баягы талапкерлерге аябай эле көп мүмкүнчүлүк берилип калды да. Мисалы үчүн баягы күрөм чоң болуп да, миллион сом. Андан тышкары баягы фонддордун акчасы аябай мындай эмеси, кандай десем, верхний границасы жок болуп, анан кийин баягы система боюнча кандай десем, кайсы ким кандай ошол фондко акча төлөгөн дагы ошолордун эмеси аябай бийик болуп калды. Андан тышкары мына азыркы убакытта баягы жыйынтык чыккан система аябай жакшы түзүлдү деп ойлойбуз. Анткени мына бир жарым саат өткөндөн кийин баягы алдын ала жыйынтык чыгып калган. Биздин ошол шайлоо процессине аябай ачыктык, анан кийин баягы кандай десем, мындай таза процесске мүмкүнчүлүк түзүлүп калды деп коебуз. Бирок ошол эле учурда баягы биз эме деп коет да, өзүбүздүн
кандай десем, развитие, да, вот такое вот, у нас все равно избиратели отстают, поскольку вот политическая культура деген аябай мындай төмөн эмеде калып калды да. Ошондуктан биздин талапкерлер көп баягы таза эмес процесстерди колдонуп, баягы добуш сатып алуу деген эң чоң мындай көйгөй чыгып атпайбы? Ошол мыйзамга карата канча бир инициатива демилгени түзүп, ошол добуш сатып алууга чектетилген механизмдерди киргизсек, парламентте ошону колдобой коюшту. Ошол бул аябай эмеле болду да. Шайлоо кодексине байланыштуу. Шайлоо кодексине эмес, эме кылмыш кодекси, кылмыш кодексине, анан административдик кодексине. Жазасы аябай эле эме бийик болуп калды, бирок ошол эле частное обвинение да калып калды да, добуш сатып алуу. Частное обвинение деген мына биздин шайлоочулар түшүнгөн үчүн баягы эгерде мени бирөө сатып алса, анда мен келип арыз жазышым керек. Мени сатып алды деген. Бул вообще негизи нонсенс болуп калат деп ойлойбуз да. Ошондуктан мына азыркы талапкерлер, депутат, жогорку кеңештин депутаттары ушуну мындай кандай десем, уялбай эле кабыл албай коюшту. Официалдуу түрдө деп коелу. Ошол жаңылыктар болду. Анан кийин баягы биздин байкоочулар деп койду, экиге бөлдү. Бир жактан биз көз карандысыз байкоочуларыбыз өзүбүз дагы рахмат дейбиз. Анткени мүмкүн кийин талапкерлердин байкоочулары активдүү позицияда туруп, баягы шайлоо процессине эгерде одоно бузуу болсо, ошондо кандай десем, мындай спрос требует предложение болуп калды да. Эгерде ошолор мындай активдүү эмеге катышып, өзүнүн баягы протесттерин же мисалы үчүн өзүнүн подозренияларын акт жалобалары менен толтурса, анда биздин оюбузча баягы көз карандысыз байкоочулардын өзүнүн логический эмеси бүтүп калат деп ойлойбуз. Ошол. Бул эми айтканда, бул шайлоонун азыр биз мындайча айтканда техникалык маселелерин карадык да, юридикалык жактанчы, мыйзамдык жактан. Эгер буну эми саясий контекстке алып чыга турган болсок, азыр мага кызык нерсе болду. Байкоочулардын мисалы эки түргө бөлдү деп айтып атасыз да, байкоочулар жана коомдук байкоочулар депчи. Экөөнүн эмне айырмасы болот ошондо? Байкоочулар, мисалы үчүн коомдук байкоочулар баягы арыздарды, анан кийин өзүнүн эмелерин сотко бере албай калышты. Баягы комиссияларда мыйзам бузууну байкап калган болсо, анда баягы демилгечилерден сурадык да, эмне үчүн сиз ушундай норманы киргиздиңер десе, анда талапкерлердин тарабынан байкоочулар ошолорго берип койгула дагы, ошолор сотто өзүнүн мындай жеке кандай десем интерес, кызыкчылыктарды ошол сотто өздөрү берсин дейт. Биз болсо эми ушинтип эле калып калдык. Эми инициатива баягы 15 октябрга кое турган датага карашып калгандан кийин эле биз дагы айттык, мейли эми көрөрбүз деп. Бирок баягы сиз айтып атасыз да, саясий мындай полега чыгып калды да, бүт мындай кандай десем, кыйынчылыктар. Мына кечинки бир талапкерлердин укугу бузулду деп биз бүгүн ушундай жарыя өзүбүздүн эмебизди, билдирүүбүздү чыгардык да. Анткени мисалы үчүн биздин оюбузча Текебаев жөнүндө дагы аябай көп курч маселе ушул биздин жарандарыбыздын арасында талкуу жүргүзүлүп атат. Биз дагы өзүбүздүн билдирүүбүздө айттык, мисалы үчүн ушул талапкерлерге бир жеке кандай десем, особое такое отношение к нему, да, прошло со стороны органов, которые просто обязаны ему дать возможность баллотироваться. Анткени бул Конституция 26 беренесине ылайык ар бир адам мыйзамдан каралган мындай, мисалы үчүн күнөөсү аныкталбай калса, чечим чыга албайса, бүт ошол эле өзүнүн укуктары бар. Башка кандидаттарга окшоп, ошол мыйзам боюнча катышканга ошондой органдар бүт түзүп бериш керек да. А эгерде мисалы үчүн деп коелу, далилделбей калса, азыркы эмеде, кийин уже мыйзам процесси өтүп калса,
анда менин оюмча анын укугу бузулду деп айтсак, мисалы үчүн биз далилдеп кетебиз да. Менимче принципиалдуу жагы бул киши азыркы кезде соттолуп жаткан, кылмышы далилдене элек кишинин шайланууга болгон укугу менимче толук бойдон мыйзам чегинде берилген. Ошону аткаруу гана керек да. Бул киши эгер эртең кылмыш жасаган деп табылып калса деле, ошо табылган мөөнөткө чейин анын акысы бар шайланууга. Шайлоого да, шайланууга да акысы бар. Анан жана Боршайковдун пресс-конференциясында айткан сөзүндө бир карама каршылык болуп атпайбы? Эгер кыргыз тилинен экзамен сынакты тапшырууну кантип тапшыртууну билбесе, ошол мыйзам жол береби бербесин билбесе, анда талапкер болууга арызын эмнеге алышты? Анда ошондон деле жок кылып койбой беле. Бир кадам коюп, экинчи кадамды койбой койгону өтө кызыктуу. Аны документти кабыл алгандан кийин, демек кийинки кадамдарды жасаганга уруксат. Ошол эле андан кийинки кадам ушул да. Документ кабыл алынбаш. Анда башынан кабыл албаш керек эле. Эмир мырза, бир айтайын. Текебаевдин иши боюнча, менин оюмча, негизи эгер биз демократиялык институттарды, анын ичинде шайлоо институтун өнүктүрөбүз десек, саясий атаандаштыкты өнүктүрөбүз десек, негизи башка ошол демократия жолуна түшкөн мамлекеттерде өзү ошол кече БШК өкүлдөрү айткандай, мисалы биз могу мыйзам аткаруу механизмдери бизде каралган эмес деген деп сот каралсын, сотко жоопкерчиликти өткөрүп беришти. Негизи эгер демократизация жолунда мамлекеттер, өнүгүп жаткан мамлекеттер негизи мындай юридикалык нюанстарды булар тетирсинче тоскоолдук менен эмес, тетирсинче өзүнө жоопкерчиликти алып көбүрөөк катышсын депчи. Негизи бул акыркы тоскоолдуктар бул мисалы биз бир канча телеберүүлөрдө айтып келген маселе, бул процесс, демократизациялык процесстин алкагында карасак, анда бул негизи саясий атаандаштыкты күчөтүү алкагында бул тоскоолдуктар токтотуп коюшу мүмкүн процесстичи. Тескерисинче бир аз мындай саясий жактан авторитардык, мындай саясий атаандаштыкты минималдаштырган ошондой жагдайга алып келет да. Анан мен бир суроом бар эле шайлоо эксперттерине. Ошол мен 1-2-3 кече отчет окуп, 2011 жылкы өткөн президенттик шайлоолор боюнча, анын ичинде ошол таза шайлоо ассоциациясынын отчетунда ошол бир нече жолу бир ошол жанагы мөөнөттөрү боюнча суроолор козголгон экен да. Мисалы кандидаттардын ошол арыздары биз мисалы жана компания болжол менен 1 ай мурун эле башталат экен. Аз эле убактачы, аз эле убакыт берилет экен. Анан көп кандидаттар айтышыптыр, бизге бул убакыт жетпейт деп. 1 айлык мөөнөт жетишпейт. Ошол 1 айлык мөөнөткө чейин булар талапкер деген макамды алыш керек да. Азыр булар талапкер эмес, булар арыз берүүчүлөр, арыз тапшыргандар. Анан булар 2-3 кандидат мурдагы ошол шайлоолордо ушинтип айтышыптыр. Бизге бул макамды алыш үчүн бир 10 күн берилген, тиги календар боюнча 10 күн берилген, бул деп биз күтүшүбүз керек депчи. Антиги компанияны башташ үчүн бардыгын тиги талапкер деп катташ керек да. Ошол маселе мисалы буну ошол мыйзам жана конституциялык мыйзам жана жогорку кеңеш менен президенттик шайлоо боюнчачы. Ошону мөөнөттү компания мөөнөтүн, шайлоо компания мөөнөтүн узартуу канчалык ошол керек. Максат кылайбы? Мен айта кетейин, туура биз ушундай көйгөйдү мурунтан эле көтөргөнбүз, анткени биз дагы ошону колдойбуз. Мисалы үчүн шайлоо убакыты сааты билинип калгандан кийин эле агитация мүмкүнчүлүк беришке жакшы болот эле. Мисалы үчүн көбүрөөк убакыт, анткени
ошол ар бир тоскоол менен баягы өзүнүн санкциясы болот да. Мисалы үчүн азыркы убакта деле көрүп атабыз. Талапкерлер болсо мындай жашырын агитация жүргүзүп атышат, ошого жеткизбей эле, мисалы үчүн эмеси күнү билинип калдыбы, шайлоо укук эмеси указ чыккандан кийин эле ошол агитацияны өткөрсө болот. Бирок анда баягы фонддун ичиндеги каражаттар кеткенин билбей калабыз да. Ошондуктан баягы процедурага карата, мисалы үчүн фондду түзгөндөн кийин ошол акча агитацияга кетип атабы же кетпей атабы деген ошол байланыш аябай тыкыз да. Ошондуктан эгерде агитация андан мурун кетип калса, мисалы үчүн, анда баягы фонддун акчасы кеттиби же башкалар каражат берип атабы деген ошол привязкасы аябай кыйын болуп калат да. Андан тышкары, бирок практикалуу түрдө бизге Кыргызстанга бир ай деле жетет. Рекламаларды көрүп, мурунку жолу 2 жумада эле 2 жума туура. Ошол эле убакта мындайча айткандай шайлоочулар да тоюп калат бүт информацияга. Бирок ошол эле талапкерлерге ким кандай каршы түзүп атат, мурунку ошол саясий программаны жүргүзүп, элдердин арасында жолугушуп, жалаң эле талапкер эмес, мындай эле жөн эле жаран болуп же политик болгондон кийин, саясатчы болгондон кийин. Ошондуктан бул эки мааниси бар да, ошол эмеси убакыт сааты деп коелу. И экинчи, баягы сиз айтып кеттиңиз го, Өмүрбек Черкешевич жөнүндө талапкер азыркы убакта действительно Борбор шайлоо комиссиясы негизги жоопкерчиликти жалаң эле сотко эмес, биринчиден ошол эле кандидаттын өзүнө эле жүктөп салды деп айтса болот. Силердин ушундай укугуңуз бар, сотко кайрыласыз деп. Макул, ошол укукту алды дагы сотко сунуш берди. Анан кийин сотко кайрылды. Сот чечимди жокко чыгарды да, эмесин берген жок. Анан кийин эмне кылат? Анда биринчи ошол кадам өткөндөн кийин регистрацияга документтерин чогултуп, канча мындай усилия болуп атат, подпистердин баарын чогултуп атат. Анан кийин ошол кыргыз тил эмесин өтпөй калса, хотя, между прочим, онлайн системасы өтө турган мурун мүмкүнчүлүгү бар эле. Ошондуктан биз өзүбүзчө мындай тоскоолдук жасап атат органдар деп өзүбүздүн баягы билдирүүбүздө айта кеттик. Анткени ошол эле онлайн тест менен же болбосо мындай бүт талапкерлерге мүмкүнчүлүк бере турган өзүнүн укугу бар болгондон кийин Борбор шайлоо комиссиянын башка органдарга кайрылбаса деле болмок. Өзү чечим менен чыгарып эле ачык айткын, мына бүт талапкерлерге ушундай мүмкүнчүлүк бердик деп жалаң эле бир төр айым эмес, бүт шайлоо комиссиясы мүчөлөрү мындай голосованияга коюп, анткени баягы бизде маалымат түшүп атат, бул шайлоо комиссиянын мүчөсү ушундай добуш берди, бул тигиндей берди дейт. Анан кийин комментарияга келип калганда эле бири-бирине эле төңкөп салып коюшат да. Бул негизи Борбор шайлоо комиссиянын өзүнүн жеке мындай жоопкерчиликти ала турганга мүмкүнчүлүгү жок же алышкан жок деген биз өзүбүздүн ушундай кандай десек общественный эмебизди чыгардык да. Бул негизи баягы канча каражат кетти, канча техника кеткенден кийин ошол эле бир кадам, саясий кадам бүт баягы таза шайлоо процессине балта чапкандай эле болуп калды биздин оюбузча. Акылбек мырза, ушул жагынан кантип ойлойсуз? Негизи азыркы атын атабасак деле, атасак деле мейли, бир кандидаттын, соттоло элек кандидаттын президенттик шайлоого эки киши бар анда. Текселип атабы же текселбей атабы? Эки киши бар да. Мисалы, сиз мурдагы БШКнын төрагасы катары юридикалык жактан кандай карап атасыз? Мен тактоо иретинде бир нерсени тактап кетейинчи. Баягы сиз башында сурай берген коомдук байкоочу менен жөн байкоочунун айырмасын атпайсызбы? Айнур айым кичине жаңылышат окшойт. Бул жерден алардын экөөнүн кичинекей айырмасы бар да. Эки байкоочунун тең укуктары бирдей. Бир гана айырмасы коомдук байкоочу жанагы шайлоонун жыйынтыктарын гана мындай арыздан албайт деген гана чектөө кирип койду. Ага чейин толук кандуу сот коголоо шайлоо комиссиясына кайрылганга укуктары бар коомдук байкоочунун. Анан экинчи комиссияларга бар.
бар, жок, сотко да бар. Жок, жыйынтыгы менен сотко кайрылыша Жок, албайт. эми айтып атпаймынбы, тактоо иретинде. Шайлоонун жыйынтыгын гана деп турат элде. Шайлоонун жыйынтыгы чыккан 15-октябрга чейин толук кандуу укуктары бар. Аны карап көрсөңөр болот тактап. Ошол айырмасы жана эми чынын айтканда бул маселе мурун деле бар болчу. Бирок аны эч ким көңүл албай иштеп келген. Анткени мындай чектөө жарандык процессуалдык кодексте мурун эле кирген да. Ошол жерде чектөө бар болчу. Тилекке каршы кезде көп маани бербей, керек маалда сот колдонуп, кереги жок маалда сот колдонбой жүргөн. Эми керек маал түшүнүп атасыңар, кереги жок маалды түшүнүп атасыңар. Ошон үчүн Ушуну түшүндүрө кетсеңиз, кандай маалы керек, кимге керек? мыйзам мен соттун чечимдерин да билем. Сиз Борбор шайлоо комиссиянын төрагасы болгонсуздар. Балким сиз билесиз. Андан кийин билем да, мен мисалы кийин ушундай мындай дем, сотту деле мындай бурчка такаса болот. Бурчка такпай сот ошондо анын чечим алчу бир экеле жолу бар да. Же мөөнөтүң кечип калдың дейт, же сен арызданга укугуң жок деп чыгарат. Андай чечимдер бар экенин мен билем. Озек айткан жокмун, болжогон жокмун да мен. Ошон үчүн азыркы мыйзамды тактаганда жанагы ошонун чечим чыккандан кийин адам ойлоно баштайт да. Чечим чыкканча башына түшпөгөндөн кийин маселе каралбайт. Анан бийликте отургандар муну көзөмөлдөп турат. Кандай учурда такалып калдык, кандай чечиш керек деп. Ошон үчүн ошол себептен акыркы киргизилген өзгөртүүлөр ошол себептен келип чыкты. Тактап баягы мыйзамга такап, анан турлап коюшту десек жаңылышпайм. Бул жерден ошол бир чектөөсү ошол гана айырмасы. Экинчи айырмасы ошол коомдук байкоочу деп коебуз. Аны жанагы жарандык коммерциялык эмес уюмдарга гана укук берилген. Ошол коомдук байкоочуну дайындоо боюнча. Алардын бир жерден экинчи жерге мындай жылып жүрүшүнө чектөө коюп койгон, анан санын кыскартып койгон. Бир гана коомдук байкоочу бере аласыз деп. Мурун байкоочулар 2ден берчү, эми 12 саат, 14 саат ар жакка эсептегенде 14 саат бою бир киши көзөмөл жүргүзө албайт. Мына Айнур айым көп эле шайлоо байкоочуларды берип жүрөт шайлоого. Чынын айтканда 2 киши болуш керек. Эгер чындап эле көзөмөл кылабыз десе. Болбосо бир киши 14 саат бою жыйынбай, ишке чыкпай, тамак ичпей дегендей бул физикалык жактан мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бул эки айырмачылык ошол эле, калганы экөөнүн тең укуктары бирдей. Шайлоо күнүнө чейин. Аккредитацияны дагы айтып кетсеңиз. Дайындоо шайлоо бир мурун баягы эметип койчу, жөн эле жөндөмө менен кат менен жиберип койчу, азыр болсо жанагындай кичине контролду күчөтүп коюшту. Эми баарынан кызыгы андай өзгөртүү киришти. Бирок мыйзамда ошо 9-беренеде ошол эле коммерциялык эмес уюмдарга ошо жөнөкөй байкоочунун дайынданган укук берилип мурун бар болчу, ошо калып калган да. Алынып салынган жок. Бул дегендик бүгүнкү күндө ошол эле коммерциялык эмес уюмдар жөнөкөй байкоочуну берсе дагы болот деген сөз да. Эми мыйзамда тургандан кийин аткарбай эч ким кое албайт. Мыйзамчылар адашып калыптыр деп эч ким айта албайт. Туурабы? Бүгүнкү күндө мыйзамда тургандан кийин аны аткарыш керек. Бир гана жол. Ошондо бүгүнкү күндө мен айтат элем, коммерциялык эмес уюмдардын баягы укуктары чектелбей эле, тетирсинче кеңейип калды десек болот да. Алар коомдук байкоочуну да берет, байкоочуну да берет. Эми Айнур айым ошол жол менен барбайбы? Секреттерди айтпай эле койсоңуз болмок. Бизде анда жок, эми секрет кимге катып атасыңар билбейм. Силердин бул милдетиңер болчу биринчи эле. Аккредитацияны Борбор шайлоо комиссиясы аябай тоскоолдук боюнча кылып атышат. Мен мына биринчи эле күндөрү айткам, мондай болуп калган деп. Эми тилекке каршы бүгүнкү күндө жанагы байкоо жүргүзөбүз деген коммерциялык эмес уюмдар эч кандай кыймыл аракет кылбай атканын мени өкүндүрүп атат. Себеби алар проекттер бар, иштейт, байкоочуларды коет, ара ошентөгөнү төлөгөн жок. Ал проект менен мен билем мисалы. Ал жашыр маселе эмес да. Мына бүгүн канча күн өттү, бир айдан өтүп кетти, 1,5 ай болуп кетти. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким кыймылдай элек. Мыйзам турат, бакыйт, эч ким өзгөрткөн жок. Демек толук текшериш керек да мындай караганда. Кандай мыйзамды аткарабы, же аткарбайбы? Байкоочуну берип коюш керек. Анан эмне деп жооп берер экен? Анан коомдук байкоочуну бериш керек. Анан эмне деп жооп берер экен? Ал болбосо божомолдо отургандан эч пайда чыкпайт. Майнап чыкпайт деп коебу. Өтүш керек. Эми мыйзамда тургандан кийин мыйзамды аткарабыз деп атабы, аткартыш керек. Же аткарып атпаш керек. Же баш тартыш керек, же шайлоону токтотуш керек. Туурабы? Башка жол жок да. Анан эми анткени бизге талкуулаганга же болбосо түшүндүргөнгө эч ким укук берген эмес. Мыйзам кандай турса ошону турган боюнча аткарышыбыз керек. Бардыгыбыз тең. Шайлоо комиссиясы дагы, сот органдар дагы, катышуучулар дагы. Ошон үчүн бул жерден
байкоочулардын ушундай маселеси чыкты, бар. Муну үчүн бүгүнкү күнгө мына бүгүн 1,5 айдан бери эч ким колдоно элек. Ачыкка да чыгара элек. Мен айткам башка бир эмелерден ушундай интервью берип же болбосо башка жыйындардан айткам. Эми тилекке каршы анын эч кимге кереги жок экен, демек. Ал эми Азырынча Азырынча кереги жок, бирок шайлоо башталды да 1,5 ай. Макул эми азыр мен суроомда азыр БШК болсо чечим чыгарбадыбы, Муну жок, буну биз механизмдери каралбаптыр, буну сот эле карасын деп сотко берип койгону бул кандай БШКнын саботажы деп караса болобу же кантип караса болобу? Мындай да, андай жол менен барса, анда Борбор шайлоо комиссиясы жанагындай жоболорду албаш керек. Кошумча жоболорду. Жана жоболорду албатпайбы, мисалы мыйзамда кыска жасалат. Анын ар жагын мындай жандырып же толугураак кылып жазып, жана жобо, нускама, ар кандай эмелерди алып берип атат да. Ал дагы укуктук ченемдик акт болуп эсептелет. Каалайбызбы, каалабайбызбы, аны биз аткарышыбыз керек. Ошондой жоболорду алып аткандын өзү эле жолу бул чечмеси жанагы Борбор шайлоо комиссиясынын укугу бар экендигинде. Анан жанагынтип бизде жок экен мыйзамда, анан чечиш керек деген эми болбойт да. Анда сен анда такыр мыйзамда жок немеге жобо чыгарба. Макул эми, макул. Туурабы? Макул. Бул жерде мейли тиги талапкердин адвокаттарынын өздөрүнүн аргументи болсун. Макул прокуратуранын же болбосо ошо БШКнын өзүнүн аргументи болсун. Бирок бир нерсе фактты моюнга алалы, кандидат президент болуп, кандидат болуп барганга акысы бар деген укугу тебеленип атканы бул факт. Буну моюнга алабызбы? Барыбыз тең. Моюнга кандай болгон учурда да? да? Мындай да. Юридикалык жактан биз кантип чечмелеген күндө дагы, бирок ал президенттик кандидат боло албай кала турганы бул факт болсо мойнубузга алабызбы? Эми биз моюнга алчу кишилерден эмес, биринчиден. Жок, негизи дейм да. Жок, негизи мындай да. Негизи эки тарап бар. Эки тарап бар. Кызыктар тараптар, эки өтөн кызыктар тараптар. Бир тарап жибербей коюш, экинчи тарап жибериш. Каттатыш керек деген тараптар өзүнүн баягы эмелерин айтып берет, аргументтерин. Берки тарап башкасын айтып атат. Мен таң калганым Канатбек Кабытов деп жүрөбү, акпесин окуп калдым, өзүнүн ой билдирген экен. Доктор, илимдерин, юридикалык илимдердин доктору. Кийин байкасам, академияда, юридика академиядагы профессор экен да. Эми болгондо дагы кылмыш эме боюнча, укуктук боюнча адис экен. Эми ошол жазыптыр, Акипресс өзүнүн оюн жазыптыр да эми. Анан эми аны окусаң чын эле таң каласың да эми. Жана биздин биринчи киши пресс-конференция айткан ой ушул кишиден чыкканын же башка кеңеш бергенин билбейм. Ал кишинин ою боюнча таптакыр эле эки бөлүп коюптур да, жанагы орусча баягы подозреваемый, анан обвиняемый деп эмес, шектүү, анан күнөөлүү, анан соттолгон, анан акталган дегендер терминдер бар да. Эми ошону өзүнчө бөлгөн экен. Эми бул профессордун андай бөлгөнүн мен таң калтырган себебим, ал өзүнчө бөлүп койгон экен, баягы күнөөлүү деп туруп, анан кийин сотто иштелип атканды баягы соттолуучу, анан бүткөндөн кийин соттолгон деп өзүнчө бөлүп алыптыр. Тилекке каршы менде андай наам жок. Кандидат эмесмин, доктор эмесмин да эми. Мындай да, күнөөлүү деген адам академикалык мындай чындыкты издөө жок, бирок мындай биз баа беришибиз керек да. Бизде эмне болуп аткан? мындай да, кылмыш жаза кодексинде мындай деген бар да, күнөөлүү деген бар да. Эми шектүү күнөөлүү болот. Күнөөлүүнү эгер сот карап атса, соттолуучу болот. Акталып калса, акталган болот дагы, соттолгон болсо, соттолгон болот. Баары тең күнөөлүү кишилер. Анткени күнөөлүү болгон үчүн аны соттоп атат да. Туурабы? Сот чыгарып атат. Соттолгон деп чекит кое элек, туурабы? Жок, эми күнөөлүү болот деген. Баары тең күнөөлүү болуп эсептелет. Юридикалык жактан күнөөлүү. Тиги биздин доктор наук болсо бөлүптүр да. Күнөөлүү өзүнчө, соттолуучу өзүнчө, соттолгон үчүн. Бул эми билбейм, ал кандан чыккан студенттер кандай болот. Эми мен шек келтирбей эле коеюн. Муну эми айтып атпайм, же балким псевдонимби билбейм, бирок псевдоними эмес окшойт. Өзү эле бар экен да, ошондой бизде доктор наук. Эми ал башка маселе. Бүгүнкү күндө кечээки чын эле мен дагы көрдүм Борбор шайлоо комиссиясынын чечимин. Мынага чейин деле интервью бергем. Мындай да, шайлоо убагында жалгыз жоопкер уюм, орган бул Борбор шайлоо комиссиясы. Бул конституцияда бекитилген орган, мамлекеттик орган. Көз карандысыз. Мунун чечими шайлоо убагында бул биринчи орунда турат десек жаңылышпайбыз.
Бүгүнкү күндө мына акыркы өзгөрүүлөр боюнча сотко да укук берген жок, мисалы талапкерлерди алып таштоо боюнча. Мурун бар болчу. Ал укукты да алып таштады. Бул дегендик толук кандуу талапкердин укугун сактоо жана бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүп берүү шайлоо комиссиясынын мойнунда. Башка бир жерден орган жок. Болду. Анда Жанагындай прокуратура кайрылган, анан УКМК кайрылат деген бул болбогон кет да. Мындай да. Тескерисинче мыйдамда конституциялык мыйдам, бул конституциядан кийинки эле өзүнчө мыйдам болуп эсептелет. Ал жерде шайлоо маселеси боюнча шайлоо комиссиясынын чечимдерин бардык мамлекеттик органдар аткарууга милдеттүү деп турат. Эч кандай аткарбай кое албайт деген жобо жок. Милдеттүү түрдө аткарыш керек. Ошол эле прокуратура, ошол эле УКМК бул мамлекеттик органдарга кирет. Бул жерден эки орган туура сот органдары менен шайлоо комиссиянын эки орган өзүнчө көз карандысыз, бири-бирине баш ийбейт. Бирок туура эмес чечим чыгарса шайлоо комиссиясынын сот органдары жокко чыгарганга укугу бар. Же болбосо мыйзам иштеп табууга. Ошого байланыштуу кечээки мынакей чечим бул өзүнчө таң калтырган чечим болду. Биринчиден, негизгиси жанагы мындайча жумушчу топ деп коелучу, бар экен, Борбор шайлоо комиссиясында. Ошого чечим кабыл алууга укук берип койгон бул өзү мыйзамсыз нерсе. Туура. Мына азыр айтып кетели, менимче Айнур айым өзүлөрү мындай ушуну жөнгө койбосо, булар өзүндүк билип кетет да. Мейли жумушчу топ иштесин. Бирок ошол жумушчу топтун максаты эмнеде? Милдети эмнеде? Ошол түшкөн арыз болобу, кайрылуу болобу, аны даярдап берип, анан шайлоо комиссиясынын отурумуна алып чыгуу. Бир нерсени билишибиз керек, шайлоо комиссиясынын чечими өзү, курамдары, мүчөлөрү коллегиалдуу чечим алмайын, башка чечимдин баары бул мыйзамсыз. Бул керек болсо ошолорду жоопко тартыш керек. Эми ошолорду кайрылып тилекке каршы бийликтегилер өзүлөрү жазып аткан болсо ошол жоопко тартабы? Сиз мына бир сүйлөп койсоңуз, кече Кайрат Осмонаев айтты го дейм. Мына биз ишке тоскоолдук кылып атат, булар иш кылмыш ишине жазылганга, тартылганга толук шарт бар деп. Эми кечээки тиги атамекенчилердин жакташтарын айтып атат да. Орусча воспрепятствие деп коет. Туура андай статья бар. Бирок өзүлөрүнүн милдетин ошону унутпаш керек да. Өзүлөрү кандай? Бул жанагы воспрепятствие деген тетирисинче ошо жанагы шайлоо комиссиясына тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Анткени ошолор тоскоол болуп атат, бут тосуп атат да. Бул статьяны кандай тияка колдонсо, шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн өзүнө колдонсо болот. Мыйзамда так эле жазылган, алар да жоопкер ошол боюнча. Эми бул жерден башка маселе ошо кайрылуучу тараптар болуш керек да. Анан талаптар өзү негизи бул прецедент деп койсо болот, негизи Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Эгерде азыр ушул талапкер тарабынан дагы ушундай канча бир кадамдар жасалбай калса, Борбор шайлоо комиссия ошонун баягы рабочий группа деп коет, ошонун эмесин чечимин чыгарып эле анан кийин унутулуп калса, дагы бир талапкер бар азыркы убакытта. Ал ага эртең мүмкүнчүлүк берип койсо, мисалы үчүн, анда кандай вообще-то негизги системаны кантип кийин эме кылат да, башка талапкерлерге болуп атат. Айнур айымга кеңеш берет эле, мына сиздер эртең кайрылсаңыздар болот. Укуңар бар. Силер шайлоо боюнча постоянно катышып жүрөсүңөр. Башка маселе каалайсызбы ошону, каалабайсызбы? Сиздер мына коммерциялык эмес уюмдарды, мына шайлоо катышып аткан уюмдар, булар жалпы көз карандысыз уюм катары толук шайлоого катышуучулардын укугун сактайбыз деп катышасыңар, туурабы? Туура. Жаран болобу, талапкер болобу, комиссия болобу, айырмасы жок. Мыйзам бузуулар болсо, айтыш керек үнүн, чыгарыш керек. Арызданыш керек дагы, чечимин алыш керек. Эми кызык түшүнүктүү болду да. Эми бир аз сөздү эми мындай саясий аспектке дагы өтөлү бир азчы. Азыр мындай көп юридикалык жактары мындай бир топ белгилүү болуп калды бизге. Көзгөчө мени азыр кызыктырып аткан нерсе, Эмил мырза, сиз биздин темага байланыштуу, сиз көбүнчө партия системасын, шайлоо системасын изилдеп жүрөсүз да. Бул президенттик шайлоо болот да могу. Президенттик шайлоо негизи парламенттик шайлоодон кандай мүнөзү менен айырмаланат? Шайлоочулардын добуш берүү жүрүм-туруму эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бир аз айтып бербейсизби? Бул таасир берүүчү факторлору бир аз айырмаланышы мүмкүн.
бирок биздин жагдайда өтө маанилүү айырмачылыктар деле жок десек болот. Мисал келтирсек, бирок контекст алганда мурунку президенттик шайлоолордо бир аз саясий жагдай бир аз башкача болгон. Эске салып кетсек, ал бул 2010-жылдын июнь окуяларын бир жылдан кийин болуп аткан ошол кампаниясы, шайлоо кампаниясы улуттар аралык же силер айткандай этникалык аралык маселелер дагы эле бир аз мындай кээде курч бойдон калган ошол убакыт болгон. Бирок ошол сиздин сурооңузга бул негизи теорияда 3 фактор маанилүү деп саналат экен. Ошол көбүнчө президенттик шайлоолордо биринчи бул ошол эгер добуш берүүчүлөрдүн көз карашы менен карагандачы, биринчи маселе бул ошол policy деген же кайсыл конкреттүү маселелер же сунуштар кандидаттар ошол же кандай позиция карманса, ошолордун негизинде добуш берүүчүлөр чечим кабыл алышат. Бул кандидаттардын идеологиясы, платформа, программасына карайт деп атасыз, добуш берүүнүн. Мисалы, жүрүм туруму. Эгер президент болсо, коргоо маселеси боюнча же ошондой эл аралык маселелер боюнча позициясы негизи кандай? Анан добуш берүүчү, мисалы, жекече алганда, ал үйүнө келет, уат, 5-6 кандидат менен жолугат. Анан мага мына бир X кандидаттын позициясы, ойлору мага жакын деп, эгер буга мен добуш берсем, менин жашоомдо бир аз өзгөрүүлөр болот деген. Ушундай эме да, мындай рационалдуу добуш берүү деген ошол. Экинчи фактор. Экинчиси бул социалдык фактор деп коет. Бул негизи батышта көп байкалат. Бул болсо ошол социалдык деген, мисалы Америкада салттуу түрдө республиканисттер, мисалы түштүктө республиканисттер республикадан аттанган ошол талапкерлерге добуш берет. Анан айрым 13 тиги swing states дегендер бар. Ошол шайлоодон шайлоого ар башка добуш берген. Бирок негизи көпчүлүк штаттарда, мисалы, салттуу түрдө ошол кайсы кандидат болбосун, республикадан чыкса, мисалы Техас штатында республикадан чыккан кандидат көрөт. Бул биздин регионализмге окшош болуп калабы ошондо? Мындайча айтканда, тиги Оштон экен, кой, өзүбүздүк экен, Оштукка добуш берип коелу деген. Ошого окшош болуп калып атабы? Жок, жерден сиздер туура көрсөңүздөр, бул жерден эми партиялык шайлоо деп, мана президент шайлоо деп айткан туура эмес. Бул эми телевизордо турганда эмес, туура тактап кетели. Бул мындай да, шайлоо деген шайлоо. Партиялык деп сиз эми балким жогорку кеңеште айткандыр. Мындай президенттик шайлоонун ичинде партиялык же партиялык эмес деп болбойт да. Бул сунушталганда гана партиянын эмеси бар, чечими эле бар. Талапкер сунушталгандан кийин болду, ал партия унутулат. Үчүнчү фактор ошол өзү ошол үчүнчү фактор бул парламенттик жана президенттик шайлоолорду айырмалайт. Бул психологиялык, ошол мен бүгүн котордум, психологиялык жакындуулук деп койсок болот. Буда көбүнчө ошол президенттик шайлоолордо көп кездешет. Бул чыгышпы же батыш өлкөлөрдөгү мааниси айырмасы жок. Бул президенттик шайлоолордо негизи психологиялык фактор өтө маанилүү деп саналат экен да. Анткени ал жерде мындай жеке талапкерлер чыгат. Алардын жүрүм туруму, репутациясы, мындай жагымдуулугу добуш берүүчүлөргө, булар Америкада болобу же башка өнүгүп келаткан өлкөлөрдө болобу айырмасы жок экен. Негизи бир аз деңгээли боюнча айырмасы бар, бирок өтө маанилүү деп саналат экен. Бизде дагы мен оюмча ошол үчүнчү фактор өтө маанилүү болот деп санайм да. Анан башка дагы факторлор болушу мүмкүн. Сиз айткан ошо регионализм, мисалы, же добушун саткан ошол жарандар. Анан мисалы клиенталисттик деген дагы ошол практикалар бар. Бизде кез-кезде колдонулган, мисалы өзгөчө парламенттик шайлоолордо бул партиялар мисалы биз мисалы инфраструктураларды
жаңғыртып беребиз, сиз бизге ошол стадион куруп беребиз, электр станция коюп беребиз. ошону клиенттик практика деп коет өзү. Бирок ошол мен эксперттерге да ошол сунуштайм да, ошол суроонумчу, бул канчалык деңгээлде, мисалы пайыз менен алганда мурдагы шайлоолордо мисалы добуш сатып алуу канча жаран, добуш берген жарандын ичинен ошондой кабыл болушкан, канчалыгы ошол клиенттик практикаларга катышышкан, канча пайызы ошол партияны колдойм деп жеке максаты менен ошол келип шайлап кетишкен да. Эмил Мырза, сизде кошумча турабы? Эмирдин азыр ортого салган суроосуна албетте жооп табуу өтө кыйын. Анткени кайсы бир шайлоодо ушул сиз кантип добуш бердиңиз, эмне себептен ушул кишиге добуш бердиңиз же партияга добуш бердиңиз деген изилдөөлөр болгон эмес. Болсо деле азыр мындай илимий түрдө ишеничтүү бир немебиз жок да, результатыбыз жок болду. Бирок элдер көрүп турганы бул факт, видеого чейин чыгып атканы факт. Мен экинчи жагы, менимче президенттик шайлоого баратканыбызда албетте жеке кишинин репутациясы, ошо кишинин өздүк бир мүнөздөрү, элдин алдында таанымдуулугу, буга чейин иштеп келген тажрыйбасы өтө чоң мааниге ээ. Анан партиялар арасындагы парламентке болгондо партиялык негизде жүргүзгөн 100% партиялык негизде шайлап атпайбызбы депутаттарды. Анын албетте, бирок эми де факто албетте кайра эле жана изилдөө болгон эмес, бирок билишүүсү ата мекенге добуш берген киши чын-чынына келгенде эмне үчүн добуш берди? Мүмкүн Текебаевди жакын көрүп добуш берген, мүмкүн кайсы бир башка ошо тизмесинде турган кандидатка добуш берди. Бул жерде такай ошол бюллетенде көрсөтүлгөн киши өзү президенттик такка кетип атат. Бул бир маселе. Экинчи жагы, саясий маданиятыбызга жараша бир чоң маселе. Бул азыр ошо президенттик жумуштун өзү эмне, табияты эмнеде? Президент эмнелерди убада бере алат жана ошол убадалары кайсы деңгээлде реалдуу деген суроо коюшу керек да, шайлоого барардан алдын, жарандардын алдында. Баш мыйзамга жараша президенттин экономиканы, социалдык маселелерди кароодо укуктары бир топ чектелген. Анын көп нерсе маселелерди чечүү орган бул өкмөт. Бирок баарыбыз байкап аткандай, кандидатмын деп ат салышып аткан кишилер азыр негизинен ушул такай премьер-министрлик жумуштардын чекесин талкуулап атса, убадаларды берип атат. Бул бир маселе. Бирок эмнеге дегенде бул объективдүү бир факторлор бар. Анткени эгер мен президент катары ушул баш мыйзамдын чегинен чыкпайм, ошону укук берилген гана нерселерди кылам дегенде, ал карапайым элдин немесине купулуна толбой калышы мүмкүн. Баары эле юрист эмес. Юрист эмес, жакшы жыргал жашоону убада кылбасаң сен кызык эмессиң деген түшүнүк калыптанып калды да. Ошон бул бир чоң маселе менимче. Бул кайра эле ошол бизди ошон үчүн барып кайра баш мыйзамга такап коюп атпайбы? Жана талапкерлер жөнүндө акыркы күндөрү көп угуп калдым. Кандай болуш керек депчи. Ар кандай мүнөздөмөлөрдү берип, мындай чынчыл, коррупцияга малынбаган депчи. Менин оюмча биз андай практикадан тайынып, башка мындай парадигма менен карашыбыз керек да. Мисалы, биз канчалык түрдө эффективдүү системаны, саясий системаны кура алабыз. Кандай гана президент келбесин. Мисалы, азыркы президентти деле чоң күчтүү жарандык коом болгондо, ошол Айнур Айымдын уюмуна окшош, мындай күчтүү активисттер, күчтүү ММКлар, жарандар, мисалы, бардык эле жарандар, мисалы, саясатта активдүү же кызыгат деген бул туура эмес. Көбү кызыкпайт. Бирок алар мындай формалдуу эмес түрдө бул жарандык коомго ошол эмесин берет, ыйгарым укуктарын жазылбаган да. Биз силерге ишенебиз, силер профессионалсыңар, бул маселелерди жакшы билесиңер, силер бийликти көзөмөлдөп бергиле депчи.
ошол система орнолгондо менин оюмча азыркы президентти деле мыйзамда, конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын мыйзамдуу түрдө сакта деп биз эске салып, адан чыкпай, тиги авторитардык жолго түшпөй деп контролдоп турсак, ошол менин оюмча келечекте биз ошол суроолорго көбүрөөк маани беришибиз керек да. Мисалы, кандай гана кандидат, мисалы, жакшы инсандар менин оюмча саясаттан бир аз эмеде, принципиалдуу инсандар бара беришпейт. Анан экинчи эме, мисалы, эгер конституцияны окусаңар, ошол Эмилдин оюн улай, бул жерде мисалы идеалдуу түрдө мен ойлоп калдым, эгер кандай талапкер керек? Мисалы, биринчи кезекте коргоо маселесин жакшы билген талапкер керек. Анткени ошол көзөмөлдө отпайбы коргоо маселелеринчи. Анан экинчиден, мисалы, башка өлкөлөрдө бизге окшогон жартылай президенттик же парламенттик системада ошол иштеген өлкөлөрдө ал жерде президенттик талапкерлер болуп, көбүнчө бул бедели бар, саясатта бир канча жыл иштеп келген, кандайдыр бир деңгээлде нейтралдуу. Мисалы, Германияны алып кетсеңер, Штайнмайер, жана парламент, Бундес эки парламент менен шайланып келген. Бул канча жылдан бери саясатта келип жүрөт, аброю чоң, нейтралдуу, партияларга мисалы эмеси жок. Менин оюмча биз эгер конституцияны ошондой түрдө, кандай жазылган түрдө окусак, талапкерлер идеалдуу түрдө мисалы ошондой келсе болмок да. Жана айткан, мисалы, реформа жасайм деген талапкерлер, алар партия аркылуу, парламент аркылуу премьер-министр болуп келсе туура болмок да. Бирок сиз жакшы суроо бердиңиз, айырмасы деп. Бирок ошо Акылбек бекенин айтканына мен дагы мындай эме кылып кетем, макулдугумду да өзүм билдирип кетем. Анткени парламенттик шайлоо менен өткөн парламенттик шайлоону салыштырса болот. Президенттик шайлоону өткөн президенттик шайлоо менен салыштырса, ошондо мындай эмеси чыгып калат да, кандай десем, айырмасы, плюсы, минусы деп коет да. Ошондуктан эгерде биз өткөн президенттик шайлоону алсак, анда бул негизи өткөн президенттик шайлоо ошол курч, аябай кырдаал болчу. Ошондуктан биздин шайлоочулар негизи эле биздин элибиз мындай кредит түрдө ошол президенттик шайлоону өткөрдү деп дагы айтсак болот. Азыркы келе жаткан шайлоо бул уже реалдуу конкуренттүү эмеде жолдо кетип баратат да. Конкуренттүү деп айтсак дагы ошол конкуренттүү канча бир эмеси дагы билинип калып атат да, талапкерлердин эффективдүү инструменттерин колдонгонун. Же сиз айткандай баягы өзүнүн ачык платформасын айтып, анан кийин ушинтип шайлоочуларга өзүнүн жеке эмесин келтирип, анан кийин шайлоочулар ошону тандаса, же болбосо баягы кызыкчылык ушул шайлоочуларды эптеп алдап, шайлоонун эмесин жыйынтыгын көбүрөөк алып алам деген ошол талапкер кийин 6 жыл башкарса биздин мамлекет менен, анда ошол кандай десем, биздин элге көргөзгөн эме болуп калат да, как это, лейтмотив, да, получается, что прошлый социальным таким, да, благосостоянием президент должен был избираться, а здесь вот это уже получается личное его, как бы сказать, понимание и вклад в нашу страну. Орча айтып кетейин кечирип. Сиз өзүңүздүн оюңузча кандай деп ойлоп атасыз? Бул президенттик шайлоодо добуш сатып алуу мурдагыдан азыраак болобу же көбүрөөк болобу, кантип ойлоп атасыз? Биз аны азыр прогноз бере албайбыз, анткени негизи бул вообще кылмыш иш деп эме кылмыш кодексинде жазасы аябай эле бийик. Бирок ошол орган, аткаруучу органдар, эме правоохранительный, да, укук коргоо органдар ошону кантип далилдеп, кантип эмесине сот аркылуу ошону чечет. Эгерде ошол механизм азыркы убакта мыйзам боюнча жок болгондон кийин баягы эле сөз болуп калып кетсе,
анда бул баягы всеобщее недоверие болуп калат шайлоочулардын арасында деле. Процедурасы таза болгону менен баягы техника каражат аябай, биометрика, асуулар аябай бүт баарын алдашы уже мүмкүн эмес. Ошого мындай легитимдүү маселе калып кала берет. Анткени шайлоочу барып өзүнүн добушун салгандан кийин далилдеген точный эмелер чыгат. А бирок кайсы аң сезим менен ошол өзүнүн тандоосун жасады. Ошого канчалык таасир этти? Кандидаттардын программасыбы же жеке чөнтөктөрүбү? Сөздүн ачыгы мынандай да, азыр муну мурдагы шаардык кеңештеги шайлоолорду мен өзүм жеке көрдүм да, себеби шайлоого катыштым мен дагы анда. Сөздүн ачыгы данкомдор кадимкидей эле иштейт экен. Алдын ала эле ар бир партиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп алат экен. Алар келип канча бир партиянын өкүлдөрү менен келет экен, бирок аягында алар да бирөөнө ошо ставка кылат экен. Сөздүн ачыгы мен үйгө кире беришимде мисалы кол койдуруп, моундай тизмелерди көрүп аттым, могу жерге стадион куруп беребиз, же тигиндей деп эле. Алар болсо кадимкидей эле мотивация, же шайлоого чейин эле аларды акча менен алып коет экен, же кийин машина менен деле ташып аткандарды көрдүк. Мисалы өзгөчө могу жаңы конуштарда, себеби ал жерде инфраструктура начар, көпчүлүгү кээдей жашайт. Анан аларды мындай минивендерге салат экен, бир 7-8 адамды бир. Анан шайлоо мектепте болсо бир 100 метр калган жерде токтотот экен, анан сигнал болот экен, мындай кийимчен кетип атышат. Келишет, машинеден түшүп атып 500 сомдон алышат экен. Шайлоону добушун берет, анан кайра ошол машинеге келгенде дагы 500 сомдон берет экен. Анан таштап, ал ошол участокко жоопкер адам кайра кийинки дагы 7 кишини ошентип алып келип, ушинтип жүрөт экен. Бул кадимки эле нерсе болуп атат. Кадимкиден муну айтып кетейин азыр. Бул деген сатып алуу болуп атпайбы, мисалычы? Мына азыр жарандарыбызга дагы болбойт деп айта алабызбы ушул жолу? Ошол болобу болбойбу деген бул биринчиден шайлоочунун өзүнүн жоопкерчилиги. Мына азыр мисалы жакырларды айта албайсыз да, кыйналып жашап аткан адамга 1000 сом берсеңиз үйдө 3 киши болсо, анда бул жараныбыз добушун сата берет экен да. Бул жараныбыз анда баягы келе жаткан мындай экономика, анан саясий абалга как соучастник болуп калат да. Мына азыр как раз таки мындай эфир бар болгондон кийин шайлоочуларга дагы кайрылуу жасап атабыз ар бир сайын. Мына урматтуу шайлоочулар, ким кайсы талапкер силерге ушундай акча берем, анан кийин эртеңки күн жакшы болот деп ушундай убада берип, анан кийин силер ошого алданып калсаңар, анда силер жоопкерчиликтүүсүңөр. Биринчиден. Буну баарыбыз эле айтып атпайбызбы? Туура, бирок мына талапкерлер кантип айтат? Биз баягы карапайым элге көп техника киргизилгенден бери алар билбейт да. Негизги бул техника жакшыга чыгардыбы же процесс мындай кандай десем, маалымат жок болгон үчүн талапкер тарабынан айтышат. Силер азыр барасыңар, добуш бересиңер. Биз болсо ушунча саатта көрөбүз. Силер ошого добуш бердиңерби же берген жоксуңарбы деп ошентип талапкер тарабынан калп информация чыгып атканынан биздин шайлоочулар ошону билбей барып алган акчасына барып ошол добуш берип атат. А негизги система азыркы убакытта ким кайсы жеке өзүнүн чечимин чыгаргандан кийин эч ким мындай таасир эте албай калат да. Барып ошол кабинада өзү чечим чыгарганга укугу бар. Жок, ал жагын биз билип атабыз. Юридикалык маселесин баарыбыз талашпайбыз да. Бул деген алган дагы жазаланыш керек, берген дагы киши. Ошол маселе ошондо болуп атат да, ошол механизмин кантип кыла алабыз дегенчи. Мисалы мен да бир суроом бар эле Акылбек мырзага. Өтө маанилүү да. Могу БШК могу шайлоолордо добуш берсин дейли. Мисалы деген бийлик тарап оппоненттеринен жеңилип кала турган болсо, айталы бир А деген кандидат бул оппонент болсун, бийлик Б деген болсун. А деген тарап мисалы 43 болсо, бийлик 36 алып калсын дейли. Биринчи турда. Булар жасалма түрдө ушуну 48ге көтөрө алабы? Ошондой техникалык мүмкүнчүлүгү болобу? Эми мындай да башынан баштайынчы, Айнур айым айткандай, чын айтканда биздин шайлоолордун түпкү жыйынтыгы эмне менен бүтөт? 6 жылга же 5 жылга убадасына алданып эле шайлоону берип келатабыз. Эми мен более практикмин, баягы жакшы
программа дегенге бул эми мен көп ишенбейм. Анткени бул программа деген программа ал кагаз жүзүндө кала берет, аны эч ким аткара албайт. Шайлоочулар дагы ишенбейт. Алданбайт да программасын. Эми болгон жанагы көрө каттын айынан анча тыйынга алданат. Аны моюнга алыш керек. Анткени алар деле ушундай жыйынтык болорун уже тилекке каршы ушундай шартка келип калганды баары түшүнүп калганда, баары бир алданат, баары аткарбайт. Ким болсо да ошондой, андан көрө бир күндүк, 2 күндүк болса, бир үйдөн 3 киши болсо жакшы деп ошол шартка кетип калды. Эми жанагы сиздер айткан боюнча. Чынын айтканда, мынакей бул жерде биздин чогуу турган жигит айтты, мен шайлоонун добуш берүүнүн шарттарынын өзгөрүшү. 11-жылкы менен азыркы 17-жылкынын айырмасы. Мен жалпак тил менен түшүндүрүп кетейин, эми чынын айтканда бул шайлоочуларга керек болуш керек болуп аткандарга. Мындай да 11-жылы жанагындай автоматташтырылган урналар, башка биометрика же дагы башка системалар жок болчу. Ал жерде шайлоо таптакыр башка шарт менен жүрчү. Ошондого жараша жанагындай сатып алуу шарты ыкмалары башкача жол менен кетчү. Көбүнчө шайлоочулар эмес, административдик ресурстар көбүнчө колдонуп, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен сүйлөшчү. Эми тактабагандан кийин божомолду айтайын. Анан жана сиз айткандай Дамком башка кишилерди жалдоо менен көп иштер бүтчү. Ал жашыруун сыр эмес, муну көп эле божомолдо билет. Бүгүнкү күндө түзмө-түз азыр шайлоочу менен эсептешке туура келип калды. Анткени бул жакта кичине автоматташ система кичине чек коюп койду да. Ошон үчүн жанагы жок эми. Ошон үчүн бул жерден эми түзмө-түз шайлоочулар менен сатып алуу иши жүргүзүлөт. Дагы бир маселе, жанагы шайлоо фонду жөнүндө айтып кетпедиби Айнура? Чексиз. Бүгүнкү күндө мыйзамдаштырылган сатып алуу коюлуп койду. Эртеңки күнү расмий акчасы, каражаты барлар ар бир жаран менен бүгүнкү күнгө келишим түзүп, агитатор катары кабыл алып, расмий түрдө акча төлөп бергенге шарт түзүлүп калды. Муну эч качан тымызын албайт. Эми автоматташтырылган каражаттын бир жаман жагы муну ички программисттер контролго алууга мүмкүн. Саны сиз туура эмес айтып атасыз. Жок, эми мен божомолдун айтайын, мына автоматташтырылган система отуруп, сиз ичине кирген эмес, мындай да. Добуштун кирген баягы ирети автоматтарга машина эч качан башаламан кирбейт. Баягы чектер катар менен түшсө, катар менен эсептелет. Автоматтар эме катар эсептейт. Биринчи кишинин добушу, экинчи кишинин добушу деп, бул программада гана калат, мындай ачык көрүнбөйт. Ачык айтыш керек. Азыр эми могу шайлоо бүтөөрү менен 8-де. Бул 8-де ошондой деп коркутуп, мен айтканым неме, мен ушундай себептер менен азыр сиздин добушуңузду мен билип коем деп, мен акча берип аткан киши содалашат да. Мурункудай алдап, мындай да, мурун акчаны алып жака өзүм берем деп жүрүшчү адамдар. Бүгүнкү күндө мындай бербегениң эртең чыгып калат деген шарт менен койсо, адам кичине ойлонот. Бирок расмий келишим түзүп, акча төлөп бергенге бул шарт түзүлүп калды. Эмесе урматтуу коноктор, бүгүн атайын алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң алкыш. Чынында бүгүн көп юридикалык суроолорду мындай тактап алдык да, көп чынында анча көрүүчүлөр деле керек болсо биз мына эксперттер деле кээ бир жерлерин мындай тактап алдык да, жакшы болду. Бүгүн атайын ушу оюңуздар менен бөлүшүп бергениңиздерге чоң алкыш айтам. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү кезектеги улус төр жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Кийинки кайрадан көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Алкыш. Assalomu alaykum.